Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, теле көрүүчүлөр, бизтерге дагы бир пайдалуу, жагымдуу маек суналалы деп турабыз. Алдыбызда Аляра медициналык борборунун адиси, Кытай элдик дарыгери, массажист Рустам Рысбеков отурат. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Саламатсыздык. Ден соолуктар кандай? Жакшыбы иштериңиз? Жакшы, шүгүр болот акырында. Бүгүн көрүүчүлөрүбүзгө биз массаждын дегеле пайдачылыгы, массаждын медициналардан айырмачылыгы, жанагы дары дармек менен дарыланып аткандардан, анан массаждын эффективдүүлүгү тууралуу маек куралы деп турабыз. Алгач өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, канча жылдан бери бул тармакта эмгектенип жүрөсүз? Биринчиден өзүм бул тармакта уже 3 жылдан ашып калды. Толук 3 жыл болду десе болот. Башында ошо Кытайлар менен иштешип, Кытайдан өзүнөн бул жакта эле Кыргызстанда Кытайдын колун эметип үйрөнгөнбүз. Бүт ошо кандай эмне лечение кылат, көп нерсени эч кандай операциясыз дарылоону үйрөнгөнбүз. Адамга кандай пайдалуу жактарын, таасир берген, результаттар кандай болот экен ошону үйрөнгөнбүз. Өзүм эч качан ойлогон эмесмин ушундай болорумду, бирок результат болгондуктан бул мага жакты да, бул медициначы. Ошого өзүм көңүл буруп, жакшылап көңүл буруп, үйрөнүп, полный жакшылап үйрөнүп, ушул эмеге көндүк. Кытай элдик дарыгери деп тааныштырып атабыз сизди. Анан Кытай элдик дарыгери, Кытай медицинасы эмнеси менен өзгөчөлөнүп турат? Сиз айтып атасыз, ошол Кытайдын колунан үйрөнгөм депчи. Бул операциясыз жолдор көбүнчө эмне ооруларга, мисалына биздики эң биринчиден гайморит менен алек алабыз. Ушул гайморит лечениябыз, бул дарылообуз эч кандай операция кылынбайт, эч кандай прокол кылбайбыз, тешпейбиз. Бул естественный путем. Кеспейбиз, эттер мына полип деген болот. Гайморит, сунусит түрү болот бунун. Ошо бардык түрүн биз бир метод менен кылабыз. Бул воспаление суукту огненный терапия менен чыгарабыз. Анан катып калган кудойду жумшартып, жибитип, анан 10 процедура болот. 10-чу процедурадан кийин өзүнүн дарысы бар, порошок. Хинкальди деп коет аны. Ошол дарыны салып, полный гнойду чыгарабыз. Естественный путем чыгат да, эч кандай безболезненно. Бир аз дискомфорт болот, бирок результат аябай жакшы да. Массаждын жардамы менен кайсыл оорулардан айыкса болот, арылса болот? Массаж менен бул огненный массаж деп коет бизде, огненный терапия. Бул менен артрит, артроз ооруларын, грыжа. Грыжа бирок бардык түрү эмес, грыжанын позвоночный грыжа, анан 3-4 мм чоң болбош керек. Желательно да, 3 мм чоң болбосо, ушундай 3 мм, 4 мм чейин от менен аяктырса болот. Андан тышкары простатит, цистит, суук тийген, ревматизм ооруларга аябай жакшы. Ошол биздики, ошол оорулар менен эметебиз. Бул тармакта канча жылдан бери эмгектенип атам дедиңиз? 3 жылдан бери. 3 жыл аралыгында кандай жетишкендиктер болду дегеле сиздерге келген ар бир кардар дейбизби, жарандарыбыз дейбизби, айыгып кеткенге толук айыгып кеткендер көппү же эффект берип атабы бардыгына? Бир гана Алладан, бирок биздин эмебиз боюнча точно айтканда бир 90% айыгат да. 90% адам мындай кетип атканда дагы көңүлү менен жакшы эме менен кетет да, айтып кетет, батасын берип кетет, улуулар келип аябай батасын берип сүйүнүп, канча жерге баргам деп. Например, мен өзүмдө көзүм менен көргөн болгон бир байке грыжа менен келген. Биз айттык, грыжаны ал байкенки 3 жерден 6 мм болчу. 6 мм-ден 3 жеринде. Позвоночникте, позвоночник омурткасында. Ошол байке басып келгенде, араң басып келген, отура албайт. Бир тизелеп отурат да, жамбаштап отура албайт. Полный курс лечения алды, 10 күндө тышкары эс алып, дагы алды. Аябай сүйүнүп, результат алып кетти да, аябай сүйүнүп кетти да байке. Ошо мен көргөндөн дагы көптөө болду, бирок эсимде калган ушу болду, потому что грыжасы чоң болчу да анынчы. Анан биз эметип, грыжасы чоңураак экен, массаж кылыш керек, мануальдер керек деп, операция жол менен деп, анан өзү болбогондо биз так алдык, бирок результат аябай жакшы болду да. Ошол аябай кубандырган, ошол бизде эч кандай операциясы жок, бычак менен денеге тийгиздирбей,
ошо естественный путем да. Акыркы учурда массаж менен дарылоо деген жарнамаларды көбүрөөк көрмөй болдук. Акыркы 5 жылдыктабы ушул өнүгө баштады кыргыз жергесинде. Анан буга чейин каякта эле мунун эффективдүүлүгү каяктан келип чыкты байке? Анткени кыргыз эч эле уккан эмеспиз, мисалы ата-бабаларыбыздан тиги массаж алып анан жакшы болуп кетти депчи. Эми биздики массаждын түрү бар. Биздики дарылоо массаждары. Жөнөкөй мисалы расслабляющий спа массаждар эмес, биздики дарылоо массаждар. Түрлөрү болот, Түрлөр болот да. Расслабляющий массаждар болот. Биздики болсо ошо именно дарылоо лечебный да. Лечебный, мануальный массаждар бар. Палычный, ганзин деп коет. Палычный бамбуковый палочка менен жасалат. Ал эмнеге палочка менен эмнеге жакшы? Остеохондроз оорусуна жакшы. Ошо остеохондрозду аркасында бугорок болсо, в основном аял кишилерде болот. Ушул далындачы. Ошол бугорокту кетиргенге ошо палычный массаж аябай жакшы да. Бул массажды да ошо Кытайлардан. От массажы бул негизинде түйү Кытайдыкы. Бул кытайский восточный медицина дарыгерлик болуп кетет. Бизде деле ата-бабаларыбызда болгон, бул мурда айтып калышат, чоң аксакалдар келчи да бизге леченияга келчи аталар. Ошолор келип айтып калчы, бала кезде атам ташты ысытып таман коюп жатчы, тамандан суукту чыгарып депчи. Эң биринчиде бут ошо таман жылуу болуш керек, эркек кишиники. Таман жылуу болсо, таманын жылуу алып жүрсөң, үстүңө куртканы кийишин деле кереги жок да. Чынында келгенде. Таманды аябай жылуу алып жүрүш керек. Ошентип айтып калгандар болгон, топуракты ысытып, отко жагып эле. Анан денесин көмүп, башын чыгарып жаткан болгон, ошондойлор да болгон экен ата-бабаларыбыздачы. Бул Кытайлардыкы болсо ошо травяной настой менен, чөптөр менен атайын настаивать этип, кармап, ошентип градусун көтөрүлөт экен ал атайын чөптөр. Ошо менен настой кылып, анан ошо күйгүзүп, огненный массаж кылышчу экен да. Ошентип Кытайлар лечение алыш экен. Бизге келгенине булга чындап эле 5-6 жыл болуп калды. От массажы Кыргызстанга келгенине. Результаттар жакшы үйрөнсө, адам ошол процедураны кылганды жакшылап, тактап, полный билип үйрөнсө, анда результат болот. Анан жаш балдар анча-мынча жакшылап эле 1 ай окуп эле кылган, ал менимче эрте да аларгачы. 1 ай аз. Бул эмеге 1 ай аз да. Канча окуш керек мисалы? Жакшылап үйрөнүш үчүн, полный чтоб билиш үчүн 1 жыл керек да. 1 жыл жакшы керек. 1 жыл толук билген, жакшы билген адам жанында 1 жыл жүрсөң, 1 жылда жакшы көп нерсени үйрөнөсүң да. Демек, сиздин араңыздарда дагы жакшы адис, анан жаман адис болуп бөлүнөт турбайбы? Кантип айырмалайбыз? Мисалы, көрүп аткан телекөрүүчүлөр суроо болот да, мисалы, көп деп атабыз азыр. Чынын айтканда бардык жерде бар, бирок мыктысын каяктан табабыз? Ал эме деп коет го, основном табыш үчүн сарафанный радио менен эле барат адамдар. Бири-бирине айтып, мисалы мен бир жерге барсам, мен айтам да сизге, экөөбүз дос болсок, мисалы ушул жакка бардым, досум ошол жакка барбайсыңбы депчи. Ошон үчүн в основном ошондой жакка ишенген жакшы да, негизи. Адам мага деле келсе мен деле айтып берем да, мен доктормун, высший врачмын депчи. Ошон үчүн лучше элден ууп келген жакшы го деп мен ойлойм да. Аляра медициналык борбору тууралуу бир аз маалымат берип өтсөңүз, бул жерде канча адис иштейт? Анан эмне үчүн аляра? Аляра медициналык терминге тиешеси жок аты? Жок, бул медицинага тиешеси жок, потому что биздики именно прям медицинага кирбейт да, бул народный медицина деп койсок болот. Народный медицинага кирет. Аляра деген ат бул бизге жаккан ат болгон. Аляра деп койгонубуз бул дос балам экөөбүз дос болобуз. Ушул жактын эмеси да, ал дагы адиси болот. Ошонун кызынын аты Аляра. Анан ошол идея келип калып, Аляра деп койбойлу десек, анан Аляра деген мындай жарашыктуу да болду да. Көп аттарды көрдүк, инянь деген көрдүк, анан китайский эмелерди көрдүк. Бирок Аляра элге угулушу жакшы болуп, айтылышы да жакшыраак болду да. Ошентип Аляра деп коюп койдук. Бул атап койдук. Бул жерде канча адис бар? Бул жерде общий полный 9 адис бар. 12. Бул жерде полный 12 адис бар. 12 адистин
арасында мануалисттер бар, жакшы массажисттер бар. Биздин тармакты үйрөнүп, огненныйды да үйрөнгөн, өзүбүз үйрөттүк ушул жерден. Жаңы келгенде огненный билбегендерди үйрөтүп, жакшылап полный ошо общий 12-биз да бардыгыбыз. Кирип келгенде байкап калдык, сиздерде кезек аябай көп экен. Кезек күткөндөр көп экен, жетишип атасыздарбы? Кезек орусча айтканда живой очередь бизде. Биринчи процедурага жазылып келет, андан кийин живой очередь менен келе берет кийинки күндөрү. Жетишип атабыз. Убакыт, например, биздики 1 саат целый убакыт албайт да. Биз бир адамга мына от терапиясы менен отту кылыш үчүн ровно 20 мүнөт убактыбыз кетет да. Ошо 20 мүнөттүн убактынын ичинде биз отту кылабыз. От бүткөндөн кийин анан атайын согревающий гелдерибиз бар. Гаймориттик отдельный, денеге сүйкөй турган отдельный. Ошолорду сүйкөйбүз, анан 20 мүнөт жатат. Ар бир адамга 40 мүнөт убакыт кетет да. Ошондуктан келген адам ашып кетсе, эң көп деген бир жарым саатка жетпейт, 20 мүнөт деп коелу, ушундай күтөт да. 20 мүнөт. Ашып кетсе 20 мүнөт күтөт. Болду, кийинки адисибиз бошойт, алып киргизип кете берет. Кыргыз эли негизи оттон негизи эле корккон калппыз го, анан от менен ойнобо, анан оттон алыспоо деген сыяктуу, анан айрымдары келип деле сурашат болуш керек, тиги отту мен күйгүзбейсиңерби, анан күйүп кетпейби, бетим күйүп кетпейби, башка жерим күйүп кетпейби деген сыяктуучу. От бул эч кандай кандай десем зыян тийгизбейт. Зыянын тийгизбейт. Эгерде зыянын тийгизген болсо, биз бул тармакты тандабайт болчук да. От менен бизде ошо отко туруштук бере турган сүргү бар атайын. Ошо сүргү менен жабабыз. Бир эле слой эмес, 3 слойго жабылат бизде. 3 слой жабылат. Биринчисинде кургак жабылат. Андан кийин нымдалып келип 1 слой жабылат. Анан ал нымдалгандагы атайын ысык сууга нымдалып келет. Адамдын денесине эметпесин деп, же таасир берип, чочуп кетпесин деп денеси. Ысык сууга атайын келип жабабыз. Андан кийин дагы сулап келип, 3-чү сүргүнү жаап, ошону күйгүзөбүз. Ал эч кандай отту өткөзбөйт. Ысык болот. Кандай десем, парилкадай эле, бирок парилкадай адам кыйналбайт да бул жакта. Наоборот, жеңил болот. Процедура келген адамдар көп эле айтат, күйүп кетпейми деп, мындай ошо сиз айткандай элечи. Жок, ошо түшүндүрөбүз, бирок процедураны алып чыккандан кийин анан түшүнөт да кандай экенин. Өзүм любой адам ошо айткандан кийин биринчи көрүш керек да. Көрүп анан айтса ошо туура болот. Жана массаждын түрлөрү тууралуу айтып кеттиңиз го. Мисалы, точечный массаж, анан лечебный массаж болуп атат. Сиздерде от менен дарылаган Кыргызстанда саналуу экен. Алардын эң эле чоңу бул Аляра медициналык борбору болуп эсептелет. Эң биринчи Кыргызстан боюнча огненный жагынан лечебный оздоровительный ден соолук чыңдоо борбору Аляра деп эң биринчиден да. Эң биринчиден азыр bundan чоң жок пока эмес. Азырынча жок. Азырынча жок. Анан элде көбүнчө кызыктырган, баарын кызыктырган суроого жооп берип өтсөңүз, баасы боюнча. Баасы бул чөнтөккө ылайыктуу. Ылайыктуу, кымбат эмес. Көп жерде мисалы мындай массаждарга кирсең, жана расслабляющий спа центрларга барып кирсең, ал жакта массаждардын баасы 3000 сом, 4000 сом деген массаждар бар, ар кандай массаждар бар. Биздики 1500 сом, ошо адамдын чөнтөгүнө ылайыктуу да. Бул биздин эмебиз ушу кыргыз элинин жөнөкөй адамдардын дагы ден соолугун чыңдап кетиш үчүн ушул бааны койгонбуз орточо баа. 1500 сом бир күнгө. Бир процедурасына 1500 сом. Канча процедура өтүш керек, мисалы бир ордон бир курс деп коебузбу? Например, ар кимдики ар кандай болуш керек? Денеден суукту чыгарыш үчүн адам постоянно үшүй берсе, буту мустап, ошол үшүгөндүктөн айыгыш үчүн 5 күн полный денеге алыш керек. 5 күндө 7500 сом болот. Ошол жетет. А эгерде андан тышкары простатит деп атпаймынбы? Простатитти кошуп кете турган болсо, анда 800 сомдук белден ылдый болот. Ошону кошуп кетиш керек да, 5 күн дагы. Ошондо общий болот. Бул үстүгө жасалбайт только ылдый жакка. Бул простатитке. Простатиттен ошо суукту чыгарып, анан плюс дарыларын ичет. Дарылар дагы бар. Ал дарылар эч кандай химиясыз, чөптөн жасалган. Өзүбүз дагы көргөнбүз.
Ал дарылар калоочулар эле сатып алышабы? Аны калоочулар сатып алат. Уже чөнтөгүнө карайт, баанындагы алар дарыларында баасы аргандай, ошого жараша болот да. Биз адамга мисалы сурайбыз, кандай болуп атат, же болбосо анализтерин алып келет. Карайбыз, ошого карап, анан дарысындагы уже айтып түшүндүрүп беребиз да. Мындай дары алышыңыз керек, мындай дары керек сизге деп же. Ошондой. Расслабляющий массаж деп калдыңыз. Эми лечебныйдан ошол жака өтсөк, анткени массажды силер бир жеримди айыктырып ийет, анан ооруганда эле, болбой калганда эле медицинанын жардамы күчү алы жетпей калганда анан келишет эмеспи кыргыз эли? Заранее айтпайт. Мисалы анан көпчүлүгү сидячий работа, офисте иштешет, отуруп иштешет, анан айрымдар уйкусу келип эле, энергиясы жок болуп, ушулардын баары келе берсе болобу? Сөзсүздөрдө ооруганда эле келиш керек. Жок, келе берсе болот. Например, сидячий образдарында эле остеохондроз болот аларда. Билинбейт. Начальный болот, мисалы, бир аз уюп калат, далы уюп калып, анан митип коет, бир аз кол менен кармалап коет. Ошол массаждарды алып кетсе болот бизденчи. Палочный деп жана айта кеттим го, ошо палочный массажды алса аябай жакшы. Андан тышкары каждый точный каждый нервтерди ойгото турган массаж балдар бар. Ошолорго келсе болот. Ошолордон келип ошол массажды алып кетсе болот. Не только ошо, обязательно прям ооруп кыйналып аткан адам эмес, алдын ала дагы кылса жакшы да. Бул жерде айымдардыкын деле эркектер жасайбы же айымдарга айымдар жасайбы? Жок, ал жагы айымдардыкын айымдар, эркектердикин эркектер. Эгерде мисалы адистер биздики бөлүнгөн да, анан аял киши келип калса, бирок биздики кыз киши ал массаждын түрүн билбесе, эркек киши кылат да. Эркек киши кылышка туура келет эми. Ошондой күндөр болуп калат, ачык. Рустам мырза, баалуу маалыматтарыңызга чоң рахмат. Анан жыйынтыгында Аляра эмнеге бизди көрүп жаткан көрүүчү дегеле карапайым калк Аляра медициналык ден соолукту чыңдоо борборун тандашы керек? Анткени башка эле медициналык борборлор бар, башка эле массаж жасаган жерлер бар. Сиздердин артыкчылыктарыңыздарга токтоло кетсеңиз. Биздин артыкчылыгыбыз бул биздин артыкчылыгыбыз тууралуу. Биздин артыкчылыгыбыз бул от менен, результат менен. Результат адамдар биринчи келсин, ар бир адам келип бир процедураны алганда результатын билет да. Эффект кандай болот экенин адам өзү менен сезип көрөт. Результат ошо биздики эң биринчиден ошо результат менен. Аляра медицина ден соолукту чыңдоо борбору Аляра бул ошо адамга результатты көрсөтүш үчүн да. Сизге чоң рахмат. Элге айта кетели, ушул бизди көрүп жаткан көрүүчүлөр, эгер массаж алууну кааласаңыз, толук дарегин айта кетели. Бул Москва көчөсү менен Бишналиев көчөлөрүнүн кесилиши болуп калат экен. 252. Бул Бишналиев болуп калат. Москва көчөсү 252. Экинчи төрөтүүнүн маңдайында. Анан бул жерде 8ден эртең мененки 9дан кечки саат 8ге чейин дем алышсыз иштейбиз. Дем алышсыз. Анан эң башкысы тирүү кезек күтүү экен, живая очередь. Канчалык эртерээк келсе, ошончолук бат кирет. Ошончолук бат тез чыгып кетет. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик анда. Чоң рахмат. Маалыматыңыз үчүн буйруса эч кандай химиясыз, дары-дармексиз, уколсуз дарылайт экен. Барыңыздарга сунуштайбыз. Ал эми сиздерге ийгилик. Атыңыздарга затыңыздар жарашып эле ушул кыргыз элинин ден соолугун чыңдап жүрө бериңиздер. Ишиңиздерге да бир жолу ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат.